Саламатсыздарбы, Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ысык Көл областынын Ак Суу районуна караштуу Канымкүл Досмамбетов атындагы балдар музыкалык мектебиндебиз. Бүгүн биз аталган мектептин бүгүнкү абалы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Мен Табалдиев Майрамбек Аскарбекович, аталган мектепте Ак Суу районундук Канымкүл Досмамбетов атындагы балдар музыкалык мектебинде 2015-жылдан бери жетекчи болуп иштеп келатам. Бул мектеп болсо 74-жылы уюштурулган экен. Мектептин имараты болсо так маалымат жок, элден укканыбыз боюнча 64-жылы курулуптур, 60-64-жылдары. Азыркы маалда ушу аталган мектепте 75 окуучу балдар, кыздар, жаш өспүрүмдөр тарбияланып, окуп, билим алып келип атышат. 11 мугалим ошол балдарга сабак берип, тарбиясын берет. Учурда мектептин абалы ушундай болуп атат. Авариялык акыбалда 1,5 жылдан бери ушу мектептен чыгып кеткенбиз. Здание уже ар кайсы жери кулап, ачылып, мындай жарылып эметип баштагандан МЧС тарабынан, өзгөчө кырдаалдар тарабынан акт обследование здания кылып, колдонууга жараксыз деген тыянак чыгарып беришкен. Бул жак болсо ошо райондук маданият үйүнө бизге убактылуу бөлүнүп берилген бөлмө. Бул биягы сахна, негизи концерт учурунда биякты ачып беребиз да, сахнанын аркасы менен кирип чыгышып, көпчүлүк мероприятиялар ушу маданият үйүнүнүн залында өтөт да. Биякта сабак өтөбүз ошол учурда. Ошонун баарына эле көз жумуп эптеп чыдап келатабыз. Бул жагыбыз болсо жана групповой сабактарыбыз өтүлчү класс болчу. Убактылуу баягы мектептин эмеректерин ушул жакка киргизип койгонбуз. Бул жакта да өткөндө катуу жаган болгондо бул потолоктон суу кирип, мояктагы инструменттердин баарын сууландырып, дымдалдырып, аябай жаман акыбалда болуп атат. Негизи музыкалык инструменттер мындай жайда сакталыш керек эмес болчу да. Атайын кургак, таза жерде туруш керек болчу да, чаң баспаган. Бул жакта болсо мектептин администрациясы отурат. Аны менен бирге эле бий сабагы өтүлөт, ансамбль сабагы өтүлөт. Эң эле чоңураак классыбыз ушул. Бая тиги эски зданиядан складты көрбөдүңөрбү? Кебетесин. Жаңыраак кийим-кечектерибизди жаныбызга алып алганбыз. Суу тамбасын, чирибесин дегендей. Классыбыз болсо комуз фольклор классы болчу. Ансамбльдар, фольклор, кыргыздын улуттук аспаптары ойнолчу класс болчу. Бул класста деген мисалы могу жерден илгери суу кирчү экен. Эң алгач эле ушул жактын полу түшүп баштаганда чирип бүтүп, могу терезенин түбүнөн болсо мына көрүнүп атат болуш керек. Жааган сайын ушул полдун ичи менен суу агып кирчү да. Потолоктору жаан кирчү, ар бир катуу шамал, катуу жааган сайын шифр ыргып кетет бирден экиден. Аны өзүбүздүн мугалимдер эмгек жамааты менен чогуу чыгып, оңдоп түзөп алып эле окуу жүргүзүп келатканбыз. Бул терезелер түшүп, уже карматып отуруп, карматчу жерлери калбай калган. Ичинен да, сыртынан да мыкка кулап атып, омурлуп бүткөн сыртынан да тарсаңар аз көрөсүздөр да. Негизи бул мектепке окуйм деп келген балдар абдан көп да. Биякта окуп жүргөн учурда бир где-то 80-90 чейин бала келчү. Азыр биз убактылуу маданият үйүнүн бөлмөлөрүн алып, гримерныйларын алып, ошол жакта бир класста 3-төн 4төн мугалимдер отуруп сабак өткөн маалдар болуп калат да. Анан окуучулар батпайт. Бул имаратты куруу долбоорунда 150 окуучулук жаңы имараттын долбоору түзүлгөн да. Эми буюрса имаратыбыз курулуп калса, баягы окуйм деген окуучу балдар, кыздарды, жаш таланттарды кененирээк алып, толук кандуу баягы сабак бере алабыз го деген үмүттөбүз. Жылдын башында январь айында өнүктүрүү фондунан акча бөлүнүп, 2,5 миллион каралып, ушу мектепти салдырганга Жантаев Элчебек Нуржадиевич ошол кезде губернатор болуп иштеп турган. Ошол кезде полдорун биягын сууруп баштаганбыз, тияктар өзү чирип түшкөн да. Бул 2 класстыкын сууруп койгонбуз. Бузганга каражат каралган эмес да, зданияны бузгангачы. Анан ошондуктан өзүбүздүн баягы каникулга чыкканда мугалимдер жамааты менен ушул жак 2 класстын
Биякта дагы бир класстын полун чыгарганбыз да, 3 класстын полун чыгарганбыз. Анан тиги маданият үйүнүн берген бөлмөлөрү аябай муздак болуп, окуучуларыбыз ооруп калган учурлар болду кышкысынчы. Баягы көчөдө жүргөн кийим боюнча мугалимдерибиз окуучуларыбыз менен чогуу калың кийим менен отуруп алып сабак өткөн учурлар болду. Анан бияктын бөлмөлөрү кичирээк, ошого карап жылуураак деп кайра полдорун салып, бияктарды ошо кышкы камдап атабыз. Бул жер болсо активный зал болчу. Ошон менен бирге эле бий сабагы өтүлчү классыбыз. Бул да мындай тирөөч менен тирелип турчу экен. Полдун астынан тирөөчү кулаптыр. Муну кулаганда эле өлбөйбүз. Полу да салаңдап, потологу да салаңдап, ылдыйлап баратканда. Жылдын башында негизи акча бөлүндү дегенден кийин тендерге беребиз деп Өнүктүрүү фондунан Жаркынбек деген жигит менен байланышып, ошол бала менен тыгыз байланышып, баягы проекти сметаларды ошол бала менен чуркап жүрүп чогуу бүтүргөнбүз. Бул долбоорго деген 250 миң ошо фонд развитиядан кеткен, Ысык көл Өнүктүрүү фондунанчы сметасын, проектисин жасаттыганга. Ага чейинки документтерге өзүбүздүн спец счетубуздан 150 миңге чейин акча кеткен да. Топосъемка, АПУ, ИПУларыначы. Бул негизи акча жылдын башында бөлүндү деп 2,5 миллион. Андан кийин Элчебек Нуржадиевич деген башка жакка которулуп келди, ордуна Мирбек Өкүлбаев деген келген. А киши келгенде да кишиге да кат менен кайрылып, а киши Минфинге кат жөнөткөн. Минфин бизге кайра жооп, мен УКСтун начальнигине чалып сурадым, ушундай кат кетти эле десем, ошо жаңы курулуш мектептерге каралбайт, эски мектептер, башталган мектептер бүтсүн деп ушундай жооп алгам да. Мектептин акыбалын көрдүңөр, эми Кудайым буйрса, ушу ойлогон ой максатыбыз ишке ашып, жаш өспүрүм балдардын келечеги үчүн ушу имаратыбыз курулуп кетет деген үмүттөбүз. Мен 2013-төн бери иштейм ушул мектепте, хор сольфеджио сабагынан берип. Мурунку директорубуз Саламат Сагынбаевич да ошо аракет кылып баштады эле, жаңы мектеп салынса деп. Кабинеттер жетишпейт. Бир кабинетте 2-ден 3-төн мугалим иштеп калатабыз. Суу кабинеттер, отопление жок. Дом культуранын зданияларына көчүп, ал аяк андан өткөн суу экен. Ушу улутту жок кылгың келсе, маданиятын жок кылыйсың эле улут өзү жок болуп кетет дейт. Ошо именно ошо маданият тармагы бизде өнүкпөй атат да. Балдарга ушундай таланттуу балдар бар, келип таланттуу жакшынакай мугалимдерибиз бар, ошолор жакшынакай билим алып, өлкөбүзгө салым кошсок деген эле ниетибиз бар эле. Маданиятты өнүктүрсөк деп, анан ошо здание салып беришсе бизге абдан жакшы болот эле. Мектепти салып беришсе деген үмүтүбүз аябай чоң. Азыркы директорубуз Майрамбек Аскарбекович да чуркап жүрөт. Канчадан бери анан такыр майнап чыкпай атат да ошо. Мектептин проектиси ушул эле ордуна түзүлгөн. Бул Кашага чейин 2 этаж 150 орундук мектеп. Бул жагында болсо эски котельныйды бузуп, ордуна котельный, анан 10 очколуу ажаткана проекти каралган чогуу ичинде бүт баары бар да. Биякта маданият үйү, райондук китепкана, балдар музыкалык мектеби, 3 мекеме, ушу бир ажатканага барышат. Ажаткананын абалы да аябай начар да, баягы кичинекей балдар киргенде коркосуң, качан түшүп кетет депчи.